19 sentyabr saat 9:30 oldu. Hazırda Tacikistan'dan çıktık. Tacikistan'dan bizim 4 jokerimizni barımtada turgan jokerimizni alıp çıktık. Jokerlerimizden densoğluğu жақсы. Birösünün gana butunda biraz jarakаты бар ekan. Kalganı bari жақсы. Buyursa Azerbaycan'a kalıp bardık. Balдарды bir sıra karap, tekşerip bugün keçinde erteң şol tuğanlarına ötküzüp beremiz. Тажикстан барымтага алган 4 аскер Кыргызстанга кайтарылды. Бул туурасында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев журналисттерге билдирди. Ал саат 21:30 карата маалымат берип, тажик тарап менен сүйлөшүп чыкканын айтты. Тажикстанда барымтада турган 4 жоокерибизди алып чыктык. Баарынын ден соолугу жакшы. Бирөөсүнүн гана бутунда жаракаты бар экен. Азыр ооруканага алып бардык. Бир сыйра текшерип, эртең менен туугандарына алып кетет, деди Ташиев. Ошондой эле ал Тажикстандын УКМК төрагасы Саймомин Ятимов менен тынчтыкты бекемдөө боюнча иш-чараларды жүргүзүү боюнча протоколго кол коюлганын билдирди. Анын айтымында Баткенде акырындык менен тынчтык орной баштады. Эртең кечинде дагы жолугушуу болот.